Эгерде дүйнөдө жакшылыктардын баардыгын топтой турган бир энциклопедия түзүлгөн болсо, ага энелерден башка эч кимге орун тийбей калмак деген сөз бар экен да. Ошол сыңары аял заты бар үчүн жашоо кооз, көрктүү, эне деген бул адам баласынын тукумун улай турган, мээрим тарата турган, мыкты уул кыздарды тарбиялап өстүрө турган өзгөчө бир зат экенин биз билебиз. Анда ушул темабызды, багытыбызды ушул нукка буралы, Куттуу студиясына келген коногубуз менен тааныштырып, маек баштайбыз. Кыргызстан аялдар конгрессинин төрайымы Замира Акбагышева бүгүн биздин төрүбүздүн мейманы. Кутман таңыңыз менен. Кутман таң. Кош келдиңиз. Рахмат. Ошондой эле 30 жылдык юбилейиңиздер менен дагы куттуктайбыз. Рахмат сиздерге. 30 жылдык деген оңой айтканга оңой болгону менен оңой эмес убакыт. Сиздердин кылган жумушуңуздар баардык элдин көзүндө. Бир мактаныч менен өзүңүздүн оозуңуздан да уксак, мындай тоголоктарда кандай иш-чаралар менен, кандай форматта тартууланды, белгиленди дегендей. Рахмат, Чыңгыз мырза, аябай жакшы суроо бердиңиз. 30 жылдын ичинде Кыргызстан аялдар конгресси эми айтып кетсек туура болот го, көптөгөн жакшы долбоорлорду ишке ашырдык. Мына 30 жылдын ичинде баягы биздин стратегия аялдардын коомдогу ролун жогорулатуу болчу. Ошол стратегияны, миссияны ишке ашырганга биз аракет кылдык. Азыркы учурда Кыргызстан аялдар конгрессинин мүчөлөрү 1,5 миллионго жетти. Бул Кыргызстан боюнча эң чоң, ири чоң уюм болот. Коомдук уюм. Муну айтып кетиш керек. Коомдук уюм деген биз бюджеттен бир да тыйын албай, өз каражатыбыз менен өзүбүздүн баягы интеллектуалдык аялдар конгрессинин мүчөлөрүнүн интеллектуалдык потенциалы менен көп иштерди жасап атабыз да. Мына азыр 7 областтык филиал бар. 42 райондук, 58ге жетти азыр айылдарда филиалдар бар. Кыргызстан аялдар конгресси эл аралык маанидеги уюм болот. Мына Кыргызстан аялдар конгресси 1-чи, 2-чи, 3-чү Евразия форумуна катышкан жана 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү ШОС мамлекеттеринин аялдар форумунун, ал эми 2-чи ошо ШОС мамлекеттеринин аялдар форумунун координатору катары, инициатору катары ошо Кыргызстанда биз өткөрдүк да. Эстафетаны ошо Пекинде атайын бүткүл Кытайлык аялдар федерациясы бизге тапшырган да. Жана дүйнө жүзү боюнча бизнес-вумен предпринимательдердин теге ассоциациянын мүчөсү болобуз. Азыркы учурда биздин эң бийик миссиябыз, приоритеттүү миссия бул аялдарды экономикага баягы кошуу болуп атат да. Эмне дегенде экономикага аялдар кошулса, эгерде аялдардын өнүгүүгө салымы болсо, анда албетте эң биринчи ошо жалпы эл, мамлекет көп жетишкендиктерге ээ болот экен. Ошондуктан биз биринчи биздин багытыбыз албетте бул билим багыты болду. Эмне дегенде билимдүү аял өзүнүн билимин балдарга тартуулай алат экен да, билимдүү баланы тарбиялай алат экен. Билимдүү аял билимдүү баланы тарбияласа, албетте бул улуттун өнүгүүсүнө, мамлекеттин өнүгүүсүнө зор салым кошот. Ошондуктан биздин урааныбыз билимдүү аял бул билимдүү улут деген уран менен азыр иштеп атабыз да азыркы учурда. Эң сонун. Анан мынакей соңку мезгилде ушул Кытайдын Борбор Азия менен, анын ичинде Кыргызстан менен ар түрдүү форматтагы кызматташуусу кызыгандыгы байкалат да. Анан сиздердин дагы ушул Кытай Борбордук Азия форуму кандай форматта өттү жана кимдер катышты? Рахмат, ошо жаңы эле Кытайдан келдик биз. Кытайда Кытай Борбордук Азия форуму өттү. Сиздер билесиздер, бул форумдар Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин баштап саммит өткөрүп, бүт мамлекеттердин президенттерин, жетекчилерин чогултуп бир консенсуска келген чоң бир шилтем кабыл алынды да, кадам кабыл алынды. Мына ошонун алкагында Кытайда Сиамень шаарында, бул аябай тиги
жердин түбүндө экен, Кытайдын. Экинчи жолу болуп атам ошол Фужоу провинциясында. Аябай ошол жерде өттү. 17 жыл Синцзипин Фужоуда жетекчи болгон экен да, 17 жыл. Ошондуктан ал жакта бардык жактан өнүгүүсү тем эле эл аралык баягы стандартка туура келген өнүгүү болуп атыптыр да. Элдин жашоосу, элдин кебетеси, маданияты, экономикасын айтып отурса деле сөз жок да эми. Аны барып көрүш керек, окуш керек дегендей. Мына ошол форумда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин биринчи орун басары Касымалиев мырза жетектеген чоң делегация болуп, ал жерде бир топ атайын дагы ошонун алкагында бир топ форумдар өттү да. Мына ошол форумдардын ачылышында катышып, эл менен баарлашып, башка мамлекеттердин Борбордук Азияда өнүгүүсүн көрүп, биз айтышыбыз керек, Кыргызстандагы өзүнүн жакшы жактары көп экен деп айтып кетсем болот да. Мына албетте баягы аялдардын коомдогу ролу Кыргызстанда өтө бийик экен, экономикага жасап аткан салымы өтө бир топ экен. Анан биз ошол жерде бүткүл Кытайлык аялдар федерациясы менен чогуу дагы бир топ маселелерди чечип келдик. Буга чейин алар Кыргызстандын айымдарын колдоо иретинде Кыргызстанга 80 тигүү машинка жиберген да. Биз атайын ал азыр окуу борбору иштеп атат. Аялдарды тигүүгө үйрөтүп атабыз. Мунун мааниси мындай, бир карасаң жөн эле эми тигүүнү ачып туруп үйрөтүп атат десе болот. Бирок мааниси өтө зор да. Биринчи аялдарга жумуш ордун таап берип атабыз, аларга жумуш тартуулайбыз. Экинчи ал аялдарды миграциядан алып калып атабыз. Үчүнчү миграциядан алып калганын үй бүлөсүн мүмкүнчүлүк бар үй бүлөдө баягы бакканга. Ошондуктан мен ушул жаңы эле Кыргыз Республикасындагы Кытай элчиси Дудивень данк орденин албадыбы президент Садыр Жапаров берип дегендей өз указы менен. Ушу менин оюмча бул аябай маанилүү нерсе да, эмне дегенде ушул кишинин Кыргызстан үчүн иштеген баягы байкап калдым да, жасаган иштеринчи. Мына карасаңар, баягы ковид башталарда мен жанында болуп калдым, ушу бир чогулуш болуп. Жанталашып тышкы иштер министрине чалып атат, силерге канча эмне керек, азыраак айткыла, башка мамлекеттер алып кеткичекте Кыргызстанга мен көбүрөөк алып калайын деп жанталашып суранып атат да. Өз эли үчүн кандай күйсө, Кытай эли үчүн ошондой Кыргыз эли үчүн күйгөн инсан. Ошондуктан бул президент Садыр Жапаров мырзанын чечимин биз туура кабыл алдык жана бүгүн ушул эфир менен пайдаланып Кытай элчисин Дудивенди чын жүрөктөн куттуктап коюуга уруксат бериңиздер. Замир эже, бул форумдун башка форумдардан өзгөчөлүгү эмнеде болду? Дагы кайсы маселелер каралды? Бул форумдун өзгөчөлүгү баягы 5 мамлекеттин жетекчилери жолугуп алып, ар кандай сферада ошо көп маселелерди карап чыгышты да. Биринчи, ал жакта көп билим берүү тармагындагы кишилер келди, ошо мамлекеттердин ректорлору келди. Анан Бишкек шаары менен Сиамен шаарынын ортосундагы коммунике, меморандум түзүлдү. Эми биз Сиаменен дагы дос болобуз да, чын эле. Ал жерде 5 миллион киши жашайт экен, эми Кыргызстандын бир эле бир шаарда жашайт деп койсок болот экен да. Ал жерден көп нерсени үйрөнсө болот экен. Анан эң биринчиси ошо мен Адылбек Алешевичке да айттым, бизде ушундай беспилотниктер барбы депчи. Атайын көргөзмөгө алып барышты, беспилотниктер турат да. Алар чын эле баягы мамлекеттин өнүгүүсүнө зор салым кошо турган нерсе экен, беспилотниктердичи. Таң каласың да ошо жетишкендиктерге. Ошондой көп нерселерде баягы инновациялык, жаңы технологияларда пайдаланган өнүккөн шаарга бардык, Фужо провинциясы. Анан тиги Восточный моренин побережьесинде баягы гостиницадан карасак эле көрүнүп турат да, деңизчи. Эми могу мен өзгөчө айтып кетким келип атат. Могу 30 жылдын ичинде биз кыргызстандык айымдарга жардам бергенге
алардын абалын жакшыртканга, алардын рухун духун көтөргөнгө биз өзүбүздүн салымыбызды кошо алдык деп айтсам болот го дейм. Эми муну эл айтыш керек, бирок эми сиздер чакырып калыптырсыздар. Ошону айтып кетким келип атат. Эмне дегенде баягы анализ кылсак, Кыргызстандын кайсы жерине барбайын, мына астында эле Токтогул районуна барып келдик. Апалар жанталашып, эже сиңдилер жанталашып ушу келип айтып атышат да, рахмат деген сөздөрүн айтып атат. Анан кайсы жерге барбасың, эже сиңдилер табылат, эже сиздин ошо окуу ордунда окудук элек, ана көрдүңүзбү, мен азыр мондай бизнес жасап атам, момундай жетишкендиктерге ээ болдум. Ошол үчүн ушундай угуш үчүн 30 жыл иштеш керек болчу да. Сиздердин кылган эмгегиңиздердин ушул акыбети бардыгы үчүн куттуу студиябызда сизде маек алып өзүңүз айткандай болуп турабыз. Элге мактануу, сыймыктануу дегендей, оолду тарбиялаганың бул бир эле адамды тарбиялаганың дейт, кызды тарбиялаганың бул жалпы элди тарбиялаганың деп бекер айткан эмес да. Сиз айткандай сыртка мына чоң өлкө мамлекеттерге барып, алардан биз үйрөнүп атабыз, бирок биздин энелерден, биздин кыздардан да үйрөнө турган нерселер көп да. Жакшы сөз айттыңыз. Мурунку Корея элчиси айтып калды да, Замира Багышевна дейт, сиздер ушунуңуздардын тайбаңыздар дейт. Эмне дегенде, мына Корея аябай өнүгүп, кыздар билимдүү болуп, турмушка чыккысы келбей, же болбосо баягы үй бүлөдө тирешүү, анан жалпы коомдо да тирешүү болуп кетиптир да. Жанагы социальный сетте аялдар менен эркектер мындай бири-бирине тең толашып, анан бири-бирине мындай каяш айтышып, ошентип анан ошол айтты да, президент был вынужден обратиться к нации дейт. Живите дружно деп, президент дейт, ошого чейин жеттик дейт да. Ошон үчүн сиздер дейт, кыргыз айымдар аябай кичипейил, тиги бири-бириңерди сыйлаганды билип, мырзаларды сыйлаганды билип, үй бүлөдө мындай карым катнаштарыңар жакшы деп атат да. Ошондуктан сиз ошону туура айттыңыз, канча өнүкпөсөк дагы, канча цивилизация болсок дагы, биз баягы өзүбүздүн үрп адатыбызды, каада салтыбызды, этнопсихологиябызды унутпашыбыз керек да. Мына керегем сага айтам, келиним сен ук деген кандай чоң философия. Мына ошондой нерселерди биз алып жүрүшүбүз керек экен. Анан ушу биздин кыргыз кыз-келиндерге, биздин уулдарыбызга өзгөчө бир тарбия маанисинде энциклопедия чыгарып атабыз. Азыр мына 8-чи томду даярдап атабыз. Дизайнер Элнур Исаков деген белгилүү дизайнер иштеп атат. Буюрса бүтсө, мына ушул энциклопедияда Кыргызстандын айымдарынын жазаган иштерин, алардын баягы жетишкендиктерин, жалаң гана жемиштүү жеңиштерден токулбастан кыйынчылыктарды өз башынан өткөрүп, кайта бутуна туруп иштеген инсандарды көрсөтүп атабыз да. Мына ошол китепте Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун апасын да бергенбиз. Бул киши айткан экен, балдарым, сиздер тиги байлыкка, бийликке умтулбагыла, силер билимге умтулгыла депчи. Ошон үчүн биздин жанагы девизчи, билимдүү аял, билимдүү улут, билимдүү мамлекет деген ушу туура экен деп биз дагы ойлоп атабыз да. Мына азыр ушул фамилияларын айтсак болот эле, 1,5 миллиондун 3-4 фамилиясын айтсам, калгандары калып калат. Ушул энциклопедияда чын эле мыктылардын мыктылары, акимияттардан, тиги мамлекеттик областтык уюмдардан, борбордук уюмдардан ошо алабыз да, тандалып отуруп келет. Анан азыр биз Кыргыз Россия бизнес форум даярдап атабыз. Атайын үчүнчүсү. Биринчисин, экинчисин тиги мамлекеттик думанын өкүлдөрү келип катышып биз өткөрдүк элек да. Мына ошол форумга баягы жеңил жай өнөр жайындагы аялдарды Россиядан алып келип, бияктан алып келип, карым катнаштарды түзүп, меморандумдарды, контракттарды түзөлү деп даярдалып атабыз. Ал эми мына бейшемби күнү Турцияга учуп атабыз. Ал жакта түрк дүйнөсүнүн бизнес аялдарынын чоң эл аралык форум өткөн атат. Ал жака дагы биз
ушу чоң делегация 15 киши барып, ал жактан биз жасаган продукцияны элге тартуулап, башка мамлекеттер алгыла депчи, баягы экспорт жасаш керек да. Анан алардын жакшы нерселери болсо өзүбүзгө импортко бияка алып келели деген мааниде. Ийгиликтерди каалайбыз буюрса деп туралы. Бул 30 жылдык сиздерге чек эмес, 50 жылдык маареке, 100 жылдык маарекени куттуктап, буюрса дагы 100 жылдыкты дагы. Студиядан дагы сизди чакырабыз. Бейис Разаң Тайберет дейт, жакшы ниет кыла берели, сапарыңыздар байсалдуу болсун. Жашаган өтөт, жасаган калат дейт, сиздердин кылып аткан жумушуңуздар, кыргыз аялына кылган эмгегиңиздер ат көтөргүс. Бар болуңуз, ден соолукта болуңуз. Рахмат. Сапарыбыз улайлы.